Камчыбек Хаджаевдин Ош-Баткен Исфана автожолунун боюнда 30 соттук аянттагы үлүш жери бар. Анын 10 соттукка жакынын 2008 жылы жолго өткөрүп берген. Анткени ошол учурда башка жерден жер берилет деген убадага ишенгенмин дейт. 10 жыл өтсө да жерден дайын жок. Бирок 30 соттук аянттын жер салыгын төлөп жүрөт. Ал жерде менде бир 30 сотиктей үлүш жерим бар азырчы. Шунун 7-8 сотикке жакыны кирип кетти жолго. Бул жол башталганы 2008 жылдан башталган. Бүгүнкү күндө 10 жыл болуп, 10 жыл ичинде Ак Татыр айыл өкмөтүндө 7 өкмөт алмашты. Ошол 7 өкмөттүн бирөө дагы бир куруу убада менен да. Башка жерден жер беребиз, анан эме кылып беребиз деп. Карапайым калк жогорудагы көйгөйлөрүн айтып, жергиликтүү деңгээлдеги бардык жетекчилерге кайрылган. Бирок жолго деп берилген жердин орду толукталбай келет. Ак Татыр айыл өкмөтү Тажикстандын аймагы менен чектеш тургандыктан, аймакта жашоо шарттан начар. Жергиликтүүлөрдүн кирешеси да дыйканчылык менен болгондуктан бул маселе чечилсе дешет. Өзү 2 сотиктен жер берилген. Onun dağın 4 sotigi meniki 12 sotik жер тийген, 4 sotигini жол басып өткөн. Шонон бери жер беребиз деп бербейт. Биз чегерага жакын жайга жашаганыбызга байланыштуу өкмөттөн бизге сат поддержка бериш керек. Бербесе мынтип мындай кыла берсе биз дагы жер таштап кетишке мажбур болобуз. 17 сотик үлүш бар бу жерде. Мана 17 сотиктин үлүштүн азыр мана мисалы мана шу чызыкка чейин биздин үлүштүн кирип кеткен. Şu vaqa çeyин өкмөттөргө биз ыйлап барып эчтеке ала албадык. Ошондон бери жүрөбүз ошентип эле. Мана бу жолдун да налогун төлөп турабыз биз. Азга чейин төлөп турабыз. Эми мисалы мана шунан шуга чейин эсептесең, где-то 4 сотик чыгыш мүмкүн. 4 сотик кирип кеткен. 4 сотиктин налогун төлөп атабыз да өкмөткө. Ош-Баткен Исфана жолун оңдоо жана куруу иштери башталганда эски жол эл аралык талаптарга жооп бербегендиктен, аны кеңейтүү үчүн жол боюндагы жергиликтүү элдердин турак жайлары жылдырылып, айрымдарынын эгин аянттары кыскартылган. Ошол учурда айрым тургундарга компенсация төлөнүп берилген. Мындан сырткары зыяндын ордун толтуруу үчүн кайра бөлүштүрүү фондунун жеринен айрымдарына жер да берилген дейт өкмөт башчысы. 15 чакты жаранынын ар түрдүү өлчөмдөгү 2 сотуктан бир 7-8 сотукка чейинки жерлер кирип кеткен. Бүгүнкү күндө ошол ортобузда ФПСтин жеринен биз бир 10дон ашык жараныбызга арзан наркта ошол эмеден пайдаланууга ижарага берип иштетип турабыз. Анан кээ бирлери компенсация алган, көпчүлүгү алынган эмес. Ал эми калган үлүш ээлеринин маселесин келечекте жергиликтүү кеңештин сессиясына коюп чечүү аракетин көрөбүз дейт айыл өкмөт башчысы. Жолго өтүп кеткен жер аянты үчүн төлөнүп жаткан салыкты үлүш ээлери өздөрү тактоосу керек экен. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.